Дүйнөдө ар бир адам ката кетирип, алардан сабак ала турган чоң класс. Ар бир турмуштук кырдаал бизди бир нерсеге үйрөтөт. Жана жашообузда пайда болгон ар бир адам мугалим. Дүйнө сенин кандай экениңди чагылдырат. Өзүңдү, оюңду, пейилиңди, ниетиңди оңдосоң, жаратканым өзүңө окшогон инсандарды жолуктурат. Айланаңа көз чаптыр. Көрө албастар, ичи тарылар, ушакчылар, кара мүртөс негатив сүйлөгөндөр курчаган болсо, демек сен да ошол чөйрөнүн чөлүндөсүң. Чөлдөн чыгуунун жолун изде. Унаанын жакшысын тандаган сайын ошого умтула бересиң. Анын сыңары оюңда, ниетиңде эмне болсо, ошол окуялар, ошондой адамдар тегеректейт. Абдан бактылуу жашагың келип жатса, жакшы сүйлө, жакшы ойло, жакшылык кыл. Жакшы деген сөз, мүнөз, иштер, ниеттер, ойлор жалаң жакшылыктын эшиктерин ачып берет. Мен кандай адам менен жолуксам, ошол адамды өзүмө күзгүдөп билемин. Андагы мүнөз адаттар менде да бар. Ошого карап түзөлөмүн, оңоломун. Кимдир бирөөсү мени күчтүүрөөк, кимдир бирөөсү акылман, кимдир бирөөсү кечирүүгө үйрөтөт, бирөөсү бактылуу болууга жана ар бир күндөн ырахат алууга үйрөтөт. Кимдир бирөөсү такыр үйрөтпөйт. Тескерисинче алар жөн эле сындырат. Бирок мен мындан тажрыйба аламын. Бир көз ирмемге көрүнсө да, ар бир адамды баалай бил. Анткени ал пайда болгон болсо, анда бул кокустук эмес. Инсандын кийген кийимине карап баа бербе. Анткени сен инсанга эмес, анын жакшы кийген кийимине баа берип жатасың. Инсандын сырткы көрүнүшүнө, жүзүнүн сулуулугуна карап баа бербе. Анткени жаратканым жүз сөздөргө да сулуу жүз берген. Жүзүн эмес, жүрөгү сулуусун баала. Жүрөгү сулуу инсандар жашоого жакшылыктын өрөөнүн себеп берет. Жараткандын сага берген эң жакшы неаматтарынын бири айланаңда ыймандуу, адептүү инсандардын болосу. Аллахтан бирден бир кылган дуамда айланамды өзүң сүйгөн, өзүң ыраазы болгон, өзүңдөн корккон, өзүңө толук моюн сунган, түбөлүк бейишиңе жолдош боло алган жакшылардан жолуктур. Жума маарек болсун жакшылар. Кармаган орзоңуздар, кылган дуа тилектериңиздер кабыл болсун.